Кече жөн эле мындай такси айдаган, ашпозчу болуп иштеген биздин мекендештерибиз Мончодо жөн эле барып эс алып аткан жеринен суроо сопкуту жога жөн эле омон менен жанагы дружниктер келип, жапайычылыкча, зөөкүрлөрчө сабап биздин жарандарды. Жөрмөлөтүп ошол жерде кордоду. Мына азаттыкка чыккан биздин жарандардын интервьюларын да окуп чыктым азыр мен. Жанагындай ачуу калемпирлерди жарым килограмм жедирди дейт. Жөн эле. Эмнеге десе, силер бизге жакпайсыңар деп. Эмне бул стратегиялык өнөктөш, союздашпыз деп, Евразияда отурабыз, биздин жарандарды аябай мындай жапайыларча кордоп атпайбы? Эмне миграция боюнча эмне министр сүйлөштү, ким эмне реакция кылды? Мен Тышкы иштер министрлигинин эмесин окудум, жанагы реакциясын. Андай болбойт да, андай кылбагыла да силер. Чакырбайсыңарбы элчини? Нотаны карматпайсыңар колуна. Эмне үчүн биздин жарандарды мына ушундай кылат? Сиз айтып атасыз, 70 Орусиядагы биздин 70 000 мигрантыбыз ошондой кордогон жок, кайтып келгени жакшы. Мына ушул жерде иштесин. Ошентип коруп алып, мына ошентип жанагындай жерде тамекилердин баарын бырчалап жанагы оозуна жедирип атат биздин мигранттардычы. Мынчалык элибизди мындай тентиткенибиз аз келгенсип, мындай кордолсо, унчукпай тымпый отурганыбыз болбойт да.